кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кино дүйнөсүнө саякатка барабыз. Бүгүн бизде кызыктуу коноктор бар. Дал ушул тапта Кыргызстанда эле эмес, деги эле Орто Азияда алгачкы жолу спорттук драма, автобиографиялык тасма тартылып жаткан учур. Бүгүн бизде ошол тасманын жаратуучулары конокто. Сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Тасманын режиссеру Медин Учкеев жана продюсер Алмазбек Бекболот. Ана сырткары тасманын каарманы десек болобу. Негизи ушул автобиографиялык тасма ушул Нуриза Мамбеталиева аттуу таэквондо ЭТФ федерациясынын президенти тууралуу болуп жатат. Куш келипсиздер биздин студияга. Алгач ушул кино негизи эле спорттук драма жөнүндө Медин мырза сизден сурайлы. Эмне болгон кино, кандай кино кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул кинонун жаралып калышы дагы бир жөн жерден болгон жок да. Себеби биз буга чейин да көп тасмалар тартып келебиз, көбүнчөсү биз баягы идеологиялык багытта фильмдер жаратып келебиз да. Кино бул өзү идеология эмеспи? Анан биз кийинки учурларда баягы үлгү катары көрчү каармандар болбой баштады да, кинолорубуздачы. Ошолордон бир үлгү ала турган, ошолордон бир таасир алып, ошолорду туурап бир ийгиликке жетип же бир жакшы болуш үчүн үлгүлүү фильмдер болбой аз болуп кетти да. Анан экинчи жагынан дагы кайсы улуттун келечегин көргүң келсе дейт, ошол улуттун аялдарын, кыздарын кара дейт да. Эгер кыздары мыкты болсо, кыздары күчтүү болсо, балдары жакшы чыгат, балдары жакшы чыкса, ошол коом, ошол мамлекет күчтүү болот да. Анан ошол себептен биз кыргыздын кыздарын, кыргыздын улуу инсандары жөнүндө негизи эле көп кайрылабыз да, чыгармаларыбызда. Документальный фильмдер жасап жүрөбүз, баатырлар жөнүндө, улуу инсандар жөнүндө дайыма тартып турабыз да, даректүү тасмаларды. Анан биз дагы ошо изилдеп атып, буга чейин Токтогон Алты Басаров апабыз жөнүндө фильм кылабыз деп ошол даярданып жүрдүк элек. Анан ошол учурларда Нуриза Долдурбековна менен таанышып калдык. 17 жашында дүйнөлүк чемпиондорду даярдаган эже да. Анан бул кишинин ошол учурдагы 94-95 жылдар учурларда, ошол кыйынчылык учурларда эчтеке жок, ал эмес перчатки жок учурларда ушундай балдарды даярдап, чемпион миралар даярдаган да. Өзүңүздөр деле билет болсоңуз, 17 жашында заслуженный тренерликти алган да. Кыргызстанда эмес, деги эле дүйнөдө ушул таэквондо боюнча 17 жашында эмгек сиңирген машыктыруучу намын алган, менимче бизде өтө сыймыктуу көрүнүш да бул нерсе. Анан ошол окуялар дагы абдан жакты да. Анан Нуриза Долдурбековнага барып, ал командалар менен ошол учурдагы чемпион миралар менен сүйлөшүп, анан бизде Гүлнара Ишалиева деген бир жакшы сценарист, жаш кыз бар. Экөөбүз анан сценарий кылып бир 2 жылдын ичинде жазып чыктык. Анан албетте баягы бул чоң кино болуп аткандыгына байланыштуу каржы проблемалар бар. Анан ошо менен 2 жыл ичинде эмне деген спонсорлорго бардык, канча жерлерге кайрылууларды кылдык. Анан баягы ар бир иштин башталышы болот экен. Ошо менен буюрса ошо баштап алдык. Анан фильмдин өткөндө ошо жайкы съемкаларын эртерээк бүтүп алыш үчүн ошо баштап көлдө съемкалар болду. Андан кийин ошо Кореяга барып, мына бир 2-3 күндүн тегерек болуп калды, ошо Кореядан съемка кылып келдик. Келиңиз, Нуриза мырза, эже айтсаңыз, негизи эле ушул өзүңүз жөнүндө тасма тартылуу кандай бир толкундануу сезимдерди пайда болот бекен? Негизи. Вообще в начале башталышында ойлогом, просто эле жөн эле интервью алып эле, сүйлөшүп эле, вопросторду сурап эле ошо менен бүтөт экен деп. Пожалуйста, говорю, айтып берем. Ну да, в 17 лет начала вот так тренировать. Анан балдардан сурап алгыла деп айтып койгом. Анан ошо менен история бүтөт экен деп ойлогом. Карасам эле кайта эле келе беришет, сурай беришет. Анан айтат, это целый кино эле, давайте сделаем деп. Ну, я подумала, почему бы и нет. Буга чейин өзүңүз жөнүндө тасма тартылып каларын учуктасаңыз түшүңүзгө кирбесе керек. Негизи. Да, вообще это было неожиданно. Бирок азыр ойлоп атам, не то что там обо мне, любой тренер, любой киши ал сам по себе эле
отдельный фильм болуш керек да деп ойлойм да. Потому что у нас у всех бывают разные ситуации. Но я вот поняла, что действительно, если есть чем полезным поделиться, оказывается, жакшы идея экен, да. Потому что в такие вот полезные моменты, когда не надо падать духом, дегендер, вдруг кому-то пригодится. Ошол историяларды билбейм, өзүм деле до конца сценарийди тоже окуп элекмин. Анан негизи тасма жаратуучулар айтып коет эмеспи, ойноп аткан актерлор дагы кинонун соңуна чейин айрымдары билбейт депчи. Анан Нуриза эжеге айтып коюңуздар эми кандай тасма жазуу. Биз тиги сценарийлерибиз абдан көп өзгөрдү да. Анткени 2 жылдын ичинде эмне деген жаздык да. Жакпайт, өзгөртөбүз. Баягы бул проект дагы азыр баягы Кыргызстанда эмес, эми дүйнөлүк болуп аткандан кийин ошого аракет кылдык да. Анан ошон үчүн бир вариантын жазап жөнөтөбүз, окуп туруп может ичине чуть мындайраак болгон дейт. Анткени бул биографический да. Хорошо дейбиз. Ошентип акыркы результатын буюрсам кинодон көрөт. Анан дагы бир бул фильм жөнүндө айта кетчү нерсе, өтө бир оор болуп атат. Анткени формат башка. Экинчи жагынан болсо спортсмендер жөнүндө фильм тартыш, мисалы таэквондисттер тартыш үчүн мен актерлорду кастинг кылып алып келип, анан бул кишиге алып келип туруп, анан спортсмен чыгарыш үчүн минимум 2 жыл керек экен да. Анан биз абдан кыйналдык да, актерлорду алып келип бияка берсек 2 жыл күч керек болот. Анан жок дедик дагы, андан көрөк мен таэквондисттерден карап көрөйүн, арасынан таланттуулар болсо ошол жактардан алалык деп. Анан азыр бизде ошо 10 каарман бар. Ошол 10 каарман бүт почти бир 80% таэквондисттер да. Чемпион миралар, чыныгы спортчулар. Анан аларды алып биз кайра анан актерский мастерство окуттук да. Ошолорду башынан баштап 1 айдан ашык атайын окутуп, андан кийин өзүм кайра окутуп, кайра актерлорду спортчулукка караганда спортчуларды актерлордон бир аз жеңилирээк экен да. Биздин кесибибизге жакын болгон үчүн анан биз алар менен иштеп чыктык да. Анан азыр эми мына фильмди Кореядан дагы, Сеулдан чын эле дүйнөлүк чемпионат мира өттү. Биздин кинодо ойноп аткан балдар ошол жака барып катышып, бир эле убакытта кино тартып аттык. Экинчи жагынан ошол чемпионатка катышып, почти бизде ойногон балдардын 99% чемпион мира болду да. Өтө жакшы. Анан биз абдан кубанычта кайттык да. Анан дагы ал жактан ушул таэквондо ачкан основательдин баласы азыр президент дүйнөлүк. Ал киши өзүнүн атасын ошо основательде ойноп берди да. Анан бул да болсо абдан жакшы ийгилик деп ойлойбуз. Анткени ошондой дүйнөлүк эменин федерациянын президенти ошо көңүл кош кылбай, өзүнүн ден соолугуна карабай, аябай аракет кылып, абдан кубанып, абдан бир эме менен аракет мындай колдоп мамиле кылды да. Кыргыздар барып алып килейген чоң стадиондо чемпионат өтүп атат. Чемпионат өтүп атты. Биз ошол учурда көп нерселерди жылдыртып, бияка деп кыйнап аларды. Бир жагынан биз кино тарттык да. Анан бул тасманы жаратууда негизи эле көлдөн тарттык деп атасыздар, Кореядан тарттык деп атасыздар. Негизи эле бир шаардан бир шаарга барыш үчүн тасманын чыгымы бир топ көп сумманы чапышса керек. Анан тасманын продюсеринен сурайлы. Негизи эле бюджет канча болуп атат тасмада? Айта албайм. Бюджет эми бул дүйнөлүк деңгээлге чыкканга аракет кылып атабыз биринчиден. Чынында бул кыйын болуп атат азыр. Айтыш. Анткени деген чындыгында көлдө тартыш. Биз Кыргызстандын ичинен эле тартыш эмне деген акча талап келет да. Биз деген ошончо актерду биз деген башка мамлекетке алып чыгыш, бул дагы көптөгөн сумма талап келет да. Ошондуктан кинонун аягында эле айта албайм. Бул жөнүндө дагы көпчүлүгү эле баа акчаны сурайт эмеспи? Албетте биз мондай бир чоң сумманы берип койгон эч ким жок. Эл бар экен, журт бар экен. Башында ошо бир
Зура деген эже менен баштап, ал киши ошо колдоосун көрсөтүп, сценарийди жазып алып, андан кийин ошол баягы Кыргызстанда эми жок эмес да, жакшы адамдар да көп. Анан ошолорго кыдырып, ар бирине түшүндүрүп айтып атпайбы, 2 жылдан бери кино жөнүндө ар кимге барып айтып берип, кино көргөндөй кылып айтып бересиң да, аларга анан момундай болот да, анан тигиндей болот, ошондо анан чемпионатка барып, анан ыйлап деп бүт айтып берсең, анан кээ бирөө жүрөгү жибип жардам берейин дейт экен. Эми кээ бирөө ар кандай эл бар, журт бар экен, ошо колдоп жакшы эми аракет болуп атат. Жалпы жолунан Кореяда канча күн жүрдүңүздөр? 7-8 күн болдук ал жерде. 7-8 күн. Эң son көрүнүштөргө биз күбө болдук. Бул мындай инсандардын кошкон салымы, ошондой тарбиясын биз чет жактан көрүп, ошонун баарын көрүп, биз аябай суктандык да. Бул жерде мындай эле жөн эле отурганы менен чет жакта биздин желегибизди желбиреткени, биздин атыбызды чыгарып атканы чет мамлекетте бул аябай чоң жетишкендик да. Чоң сыймык. Чоң сыймык, аябай сыймыктандык да. Алыстан көрсөң атын жанына келсең бир киши деп мындай карап, жөнөкөй адам чыныгы ушундай мыкты машыктыруучу, эмгек сіңирген машыктыруучу деп эле ойлобосу керек. Себептен эле мисалы Нуриза эжени атын эле биз деле көп кичинекей кезибизден бери угуп жүрөбүз, бирок мындай жанына келгенде эже ушундай жөнөкөй, анан көптөгөн дүйнө чемпиондорун даярдаган экен да. Анан эже айтсаңыз, негизи эле азыркы учурда деле машыктыруучулук менен алектенесиз да? Ооба. Каждый день. Канча жашыңыздан баштап өзүңүз ушул спорт менен алексиз? 13 жашым. 13 жашыңыздан бери. Тиги мындай экен да, көп учурда ушу жөнөкөй адамдарды реклама кылышпайт экен да. Өзүн реклама кылбайт, айтпайт. Биз биринчи таанышып, ошол окуяларды, басып өткөн жолдорду уккандан кийин действительно бизге деле көз алдыбызга кино болуп тартылды да. Анан ошон үчүн давайте анда деп келгиле кино тартабыз деп. Анан албетте бул эми кино менен бул кишинин өмүр баянын көрсөтүп коюу эмес да. Бул кино менен биз азыркы жаштарга бир мотивация болгондой, жаштарга жалпы эле адамдаргачы кылса болот экен. Мына эчтеке жөн эле бир двордо, бир короодо ойноп жүргөн балдар чогултуп алып, машыктырып, эчтекелери жок, ал эмес спорт залы жок, перчаткиси жок, ал эмес жанагы табогу, кийими жок. Бирок ошол жерден балдарды даярдап, бир эски заводдун спорт залын алып алып, үстүнөн тиги муз салаңдап турганда кыштын күнү ошолордун баарын, кыйынчылыктын баарын жеңип, эмгек кылса бир ийгилик болоорун. Ошол бул образ аркылуу, булар аркылуу эмне иштин баштасаң дагы, эгер эмгектенсең, аракет кылсаң, бир жакшы ийгилик келерин бир үлгү катары айтып атабыз да. Менин оюмча, жана мен башында айтып кеткен ушул да, азыр бизге бир кумир туткан бир жаштарга, биз кичинекей чагыбызда фильмдер болчу. Ошолорду көрүп алып биз туурачыбыз да. Ошондой болгубуз келчү, ошондой аракеттерди кылчубуз да. Анан ошол биздин кинонун да максаты, эң башкы максаты ошол да. Анан экинчи жагынан биз эми Кыргызстанда өтүп аткан чемпионаттарды көрчүбүз. Бирок мен дүйнөлүк чемпионатты өткөндө тайквондо боюнча биринчи жолу көрдүм да. Мага ушунчалык бир анчалык кыйкырып, ушундай бир балет эткен эмесмин да. Биздин балдар чыгып, финалга чыгып, ошол жерде биздин желегибиз желбиреп атканда, биздин спортсмендерибиз утуп атканды көрүп, көзүңө жаш алып, толкунданып, ушундай эмоция менен турат экенсиң да. Анан ал жерде бул Нуриса Доктурбекованын өзүнүн сөзү да. Биз аяка барганда сенин атың жөнүндө айтпайбыз, сен Кыргызстансың бүттү депчи. Спортсмендерине баягы мотивация берип атканда, сен мисалы Кенжебек болсоң, жок, сен Кенжебек эмессиң, сен Кыргызстансың да. Ошол жерде чын эле да, дүйнө жүзү Кыргызстан деп кыйкырып турду да, баягы финалдачы. Башка өлкөлөр дагы, коңшу өлкөлөрдүн баары финалга чыкканда биздин чемпиондорубуз, балдарыбызга Кыргызстан деп кыйкырып турушты да. Демек, спорт аркылуу ушу дүйнө жүзүнө таанытып, дүйнө жүзүнө бизди наоборот ошол жерден Кыргызстан деп кыйкыртыш, бул эмне деген күч, бул эмне деген эмгек да. Ооба, туура айтасыз. Ошон үчүн биз фильмибиздин максаты дагы ошондой да. Анан жана Алмаз айтып кетти,
действительно азыр биз мировой формат болгондон кийин дүйнөлүк федерациялар менен сүйлөшүп, дүйнө жүзүндө мына Кореяга бардык, ал жерде Кореяда премьерасын сүйлөштүк. Канадада, Аргентинада, анткени Аргентинадан абдан көп спортсмендер келди. Аргентина фаворит экен да. Анткени ал жакта футболдон кийин эле таэквондо аябай мода экен. Анан ал жактын тренерлери менен ал жака показ кылганга сүйлөшүлдү. Малайзия менен, Россия менен ушундай көп өлкөлөр менен сүйлөшүлгөндөн кийин бизде мурункудан дагы жоопкерчилик, мурункудан дагы биз аракетибизди жасап атабыз. Себеби ошондой дүйнөлүк деңгээлге барганда биздин дагы кинобуз мындай жупуну болуп калбаш үчүн, же бир маңызы жагынан чийки болуп калбаш үчүн, ошон үчүн бир жарым жыл, 1 жыл тартылып аткан себеби да ошол болуп атат да. Анан техникалык дагы ошол талапка жооп берген техникаларды алып келгенге аракет кылып ошол форматта тартып атабыз да. Бул тасма тартуучу топ кимдерден турат? Мисалы буга чейин сиз бир канча тасмалар тартып жүргөнүңүздү билебиз. Андан сырткары мисалы оператордун, үн режиссердун негизи эле азыр эми кыскача биздин команда боюнча да айта кетсек, биздин азыр операторубуз эми биздин эл артисти, СНГ боюнча ал кишини билбеген киши жок болуш керек. Хасан Кыдыралиев агайыбыз оператор болуп атат. Сүрөтчүбүз болсо ал дагы жаш, бирок азыркы учурдагы Кыргызстандагы бирден бир кино сүрөтчү, өзү академияда сабак берет. Андан сырткары да көп кинолордо мындай тажрыйбасы күчтүү Руслан Орозалиев. Анан художник. Анан продюсер эми азыр биздин жетекчи катары, директор катары Алмаз Бекболот. Анан экинчи режиссер болуп Бурул, Бообек кызы Бурул. Анан гримде Камила. Кыскасы жаштардан, бирок аябай баягы азыркы күчтүү, жакшы көз караштары бар команда топтолду. Анан жогоруда айтып кеттиңиз сиз, актерлук топ спортчулардан куралды депчи. Анан ошо Кыргызстандагы же белгилүү мындай башка дагы актер, актрисалар ойнодубу же бир гана спортчулардан, актерлордун курамын түздүңүздөрбү? Жок, албетте. Бизде эми основной составта ата-энелери ушу Нурис эже болуп аткандан кийин ал кишинин ата-энесин, жолдошун дегендей, жолдош Эдуард Владимирович, ал дагы таэквондист, ал дагы тренер. Бул үй бүлө менен, үй бүлөлүк спортсмендер да. Ал кишинин ролун ойногонго профессионал актерлорду алдык да. Азыр Нурис эженин ролун болсо Лазат деген кыз ойноп атат. Ал дагы черный пояс таэквондо боюнча черный пояс. И экөөнүн түспөлү дагы, кыймыл аракеттери, характерлери да окшош да. Бирок бул жерден биз спортсмендердин арасына дагы атайын актерлордон коштук. Анткени ансамбль болуш керек да. Анан бирок мен таң калганым, спортсмендер негизи аябай дилгир болот экен да. Биз мына 1 айдан ашык окуттук. Мен өзүм баш аяк бир 3 айдай окуттук да. Актерский мастерствого алып барып, шайыр эжеге алып барып, ал жактан окутуп аттык. Мен өзүмчө алып келип окутуп аттык. Бирок бир 3 айдын ичинде кадимкидей өзгөрдү да. Анан команда болуп, атайын актерлорду алып келип, араларына кошуп окутуп аттык. Тарбия болсун деп. Анан дилгир баягы бир баш аягы бир 10.000ден ашык таэквондисттин арасынан эми ошол оно танданып алды да. Ошонун арасынан мыкты дегендерин карадык да. Анан наоборот биздин актерлорубуз, ойноп аткан актерлорубуз спортсмендерден баягы спорттук жагынан аксап калып атат. Себеби биздин актерлорубуз ошо көпчүлүгү машыкпайт экенбиз да. Ошол жагынан азыр биз кыйнап, мына Нурис эжеге алып барып, биздин балдар эми мына 3 айга жакындап калды, алар биякта окуп атышат да. Машыгып атышат. Ошол жагынан кичине кыйынчылыктар болуп атат. Анткени мына Кореяда чемпионатка барганда да ал жерден тыли деп коет экен. Ошолорду мына синхронный аябай өзүнүн кылдат экен да. Майда чүйдөсү менен экен да. Ошо биздин балдар спортсмендерибиз жакшы жасап атат, анан актерлорубуз жасап атат, бирок баягы чыныгы спортсмендер, тренерлер көргөндө байкап калып атышат да. Жакшы. Негизи тасманын ачылышы кайсы убакытка пландап атасыздар? Тасманын ачылышы эми азыр кышкы съемкаларыбыз бар режим мененчи. Анан чемпионатты дагы тартышыбыз керек. Ошо менен баш аягы бир жаңы жылдан ар жака өтүп
съемка бүтсө анан пост продакшн менен кошо бир мартка барып калабыз деген үмүт бар эми, бирок кадр көрсөтөт да, убакыт көрсөтөт. Азыр эми бир 20%га жакынын уже съемка болуп атат, 20%га жакынын жасалып атат. Звукту болсо ошо Марс Тугелов деген жигит бар, ал өзү колго алып, ал аракетин кылып атат. Эми азыр биздин дагы ылдам болуш үчүн съемка учурларында дагы монтаждоо, үндөрүн карап көрүп, графика иштөө, көрүнчүсү графикалар бар, аларды карап чыгуу иштери азыр ошо кошо эле жүрүп атат. Ошонун үчүн Кореяга бардык деп калдыңыздар. Тартуучу топтон канча адам барды? Негизи эле бул тартуучу топ элге сунуштоо кино процесси өзүнчө эле бир татаал иш да. Анан жалпы канча адам барып тартып келдиңиздер? Тартуучу топтон бизден режиссер барды, экинчи режиссер барды, оператор, художник, анан мен бардым да. Биздин актерский состав бар да. Актерский состав барды, толугу менен барышты. Анан спортсмендер менен бирге бардык да. Ошондо баш аягы биригип 17 бардык. 17 адам. Биздин спонсорубуз барды. Баш аягы спортсмендер менен 52 адам. Жалпы 52 барды. Кыргызстандын аябай Кыргызстандан 52. Жок, Кыргызстандан биз аз экенбиз. Биз ошо актерский состав, биз команда менен, ата-энелер менен чогулуп барганда 52. Аргентина башка мамлекеттерин карасаң мындай 100 да. 200гө же Аргентина вообще 100 адам таза спортсмендер экен да. Эмнеге алардыкы ошондой утуш эмелер көп болот? Анткени, конечно, количество менен еще ар бир эмесинен весовой категорияда кот го. 5, 6, 7, 8, 10 чактуудан да ар бир эмеденчи вестен. Бизден бири. Бирок ошого карабай биздикилер аябай утушка ээ болуп, анткени ушундай инсандардан тарбия алган спортсмендер бул сыймыктанып турчу. Сыймыктанып турчу, еще тарбиясы дагы аябай көрүнүп турду да. Өзгөчөлөнүп. Аз барса дагы бирок результаттуу көргөзүп келди да. Негизи кыргызда жакшы сөз бар да, мисалы тасма тартуу негизи эле кино кыйноо дегенчи. Анан кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуздар? Бөтөн эл, бөтөн жер, ал жактын аурасы башка, тарта турган жерлери башка, мисалы ошондой кыйынчылыктар болсо керек. Эми ар бир иштин кыйынчылыгы бар, бирок сен айткандай чын эле кино кыйноо да. Себеби бизде мисалы Кыргызстандан тартып атсак, техникалык баарыбыз бияктан даярдап, көп киши менен, команда менен, декоратор реквизиттерин баарын коюп даярдап. Ал жакта биз Хасан байке 2 чамадан сүйрөп жүрөт да. Мен 2-ни сүйрөп жүрөм. Алмаз анткени баягы объективдер, техникалар, баягындай толтура нерселердин баары да. Анан художник болсо корей тилин билбесе дагы магазиндерди кыдырып, реквизит анын алып келиш керек болот, кетет. Эптеп бир нерсе кылып алып, анан таап келип, жанагынча чоң зал, современный нерселер көп. Биз эми 94-жылды тартып атабыз. Негизи эле кино бизге аябай кыйын болуп атат. Себеби 94-95-жылдар азыр исторический эле, тарыхый эле болуп калыптыр. Себеби бир көчөнү тартыш үчүн, жөнүнө басып кетишин тартыш үчүн бир көчөнү жаап, машиналарды алдырып, ал көчөгө эски машиналарды алып келип, 94-жылга кайтып барыш керек. Ошого кайтып барыш керек да. Жөнөкөй басып өтүш үчүн ошол көчөдөгү кишилердин баарын алып, ошо кийимдерди кийгизип, ошончо кийимди, баягы илгерки формаларды ошол убактагы анан өткөрүш керек да. Жөн эле мындай проходду тартыш үчүн да. Биз бир короону тартып атабыз, кээде ошол бир короодо узатуу, көп нерселер бар да. Ошолорду тартыш үчүн чын эле кыйын болуп атат. Анткени ошол азыр бизде мындай пластиковый терезеси жок, үйдө эле жок экен да. Анан кинодо дагы көп киши катышат, масса көп. Абдан ошол кыйын болуп атат да. Мектептер бар, залдар бар, ошолорду тартып алып келе бүт жерде. Анан айла жок. Художник менен аз декоратор, реквизиттер абдан катышып иштеп атышат. Себеби ошонун баарын жасап, кээ бир пластик болуп калса, алардын баарын жок кылып артты жашоого кайтып келишке туура келет. Кыйын экен да. Жөнөкөй эле нерсе ал эмес. Азыр үйдүн ичине кирсең, жетишпой да. Көчөлөр, машиналар, кийимдер, кыскасы ал эмес үй буюмдары такыр башка экен да. Анан тиги художник экөөбүз
барахолкадагы баары таанып калды биздичи. Тиги эски Талчокто деле, Ош базар, бул Орто сайда деле баардык жерде эле эски нерсе издеп жүрсөк, баары билет, киношниктер бер келгиле. Бир нерсе таап койдук. Ошол убакытка бир магнитофон таап койдук деп. Ушинтип азыр иш болуп атат да. Нуриза айтсаңыз, негизи биздин спортчуларга таэквондо ИТФ федерациясына негизи эле таэквондого Кыргызстандын өкмөтү тарабынанбы, спорт министрлиги тарабынанбы кандайдыр бир колдоо болдубу? Азыр сложный вопрос дегендейчи. Келишинче жардам берет. Бирок аларды күтүп отурган убакыт жок да. Ошон үчүн өзүбүз берсе жакшы, бербесе өзүңүздөрдүн каражатыңыздардан барып, Кыргызстандын атын чыгарып, ооба да, иштеш керек, потому что бир чемпионат мирадан алсаң, уже гораздо много потеряешь техники. Артка кетесиң да. Анан еще сложнее. Мен уже давно эле түшүндүм да. То же самое, как машины. Раньше 100 километров в час казалось, вау, суперскорость. Раньше и у спортсменов также. Бир жерден алсаң уже бүттү. Сложно будет. Анан ошо тренер деген, ал деген профессия эмес эле жизнь болуп калган да. Анан ошону охота бар каждый день просыпаться в ногу со временем дегендей. Ошон үчүн күтпөй эле уже көрүп калдым. Өзүңүздөрдүн каражат менен аракет кылып. Негизи бизде Кыргызда ушундай түшүнүк бар эмеспи? Кыз киши деген мындай мушташ өнөрүнө катышкан болбойт. Сизде эми каршылыктар болсо керек үйүңүздө, ата-энеңиздер тараптанбы, туугандар тараптанбы, достор тараптанбы? Эмне себептен таэквондо? Жок, меники вот мен уже это часто угам да. Бирок, к сожалению, ушундай бар экен, сиз туура айтасыз. Бирок менин үй бүлөмдө менин атам вот вообще тарбия берген, наоборот, я старше. И у меня только один братишка есть, Азамат, младший был. А атам Раматова кайтчу да, муну жакшылап кичикелерди кара, чтобы эч ким там тийишпесин, жакшылап. Наоборот, это он все сподвигал, чтобы я как бы несла ответственность за это. Поэтому мне в семье точно не возникало таких вопросов. Жакшы эле болчу насчет этого. Наоборот, мен үйгө келчүмүн, сестренкам бүт тамак жасап берчи, бүт уже даяр эле болчу да. Мен наоборот целый день залда жүрөм балдар менен. Жакшы. Алдыда кандай да пландарыңыздар бар эми? Азыркы учурда тартуу иштери менен алек экенсиздер. Тасма тартылып чыккандан кийин дагы ушул эле тасма менен иштейсиздерби же? Эми биздин деле ушу Нуриса эженики сыяктуу эле жашообуз ушул да. Башка муну бүтөбүз, Кудайым буйрса, элге тартуулайбыз. Эл тараза эл сынчы, эми кино бүтө электе биз эчтеке, ой мындай болот, тигиндей болот деп айта албайбыз. Биз аракетибизди гана кылабыз да. Эл айтат, жакшы болсо жакшы дейт, жаман болсо жаман дейт. Анан кийинки кинолорго өтөбүз. Дагы деле ошол аракетибиз эми адамдын негизи эле бул жашоонун маңызы коомго пайда келтирүү да. Ар ким өзүнүн колунан келгени менен мына Нуриса эже балдарды жакшы спортсмен кылып даярдап, бул спортсмендерди мен байкап атам, буларда тартип, мисалы да, анан баягы чыдамкайлык, ушу жакшы сапаттарга үйрөтөт экен да. Ошол сыяктуу эле мына колунан келген ушу балдарга жакшы тарбия берип атат. Канча окуучусу менен тааныштык, канча чемпион миралар менен тааныштык, баары жакшы кесиптерде иштешет, баары жакшы үй бүлөлөр да. Анан биз болсо мына кино менен бир жакшы тарбия берели деген оюбуз бар. Сиз болсо мына элдерге информация, маалымат аркылуу дегендей. Ар ким колунан келген ушу коомго пайдабызды тийгизип атабыз. Анан биздин келечегибизде деле ушул жакшы ойлорубуз бар. Ушу дагы жана айтып кеттик, Токтогон апа жөнүндө дагы бир көп сценарийлерибиз бар. Даяр бир 10дон ашык даяр сценарийлерибиз турат. Акырын ошентип бири-бирин бүтүрүп, экинчисин өтүп дегендей ушу аракетибизди, ушу коомго пайдабызды тийгизгенге аракет кыла беребиз. Ушу студиябызга келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Мындан арда тартуу иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Тасмаңыздар ийгиликтүү болсун.
Урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасындагы эң алгачкы жолу, деги эле Орто Азиядагы ең алгачкы жол таэквондо жөнүндө тасма тартылып жатат. Дал ушул тасманын режиссеру Медин Учкеев болду, андан сырткары аткаруучу продюсер Алмазбек болот жана таэквондо ИТФ Федерациясынын президенти Нуриса Мамбеталиева болду. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Бүгүн бизде кызыктуу талкуунун үстүндө ой бөлүштүк. Сиздер менен мен Кенжебек Шайлообаев болдум. Кийинки эфирде амандашканча сак саламат болуңуздар.